Биз учурда Жумгал районунун Байзак айылындагы Асылбек Молдокеев атындагы орто мектебинен атайын курулган күнөсканасында турабыз. Мына менин жанымдагы ушул Зине эже ушул жердеги болгон жашылчанын бардыгын өзү эгип, өзү сугарып, өзү карап турат экен. Мына ушундай экологиялык таза азыктар менен ушул мектеп окуучуларын, балдарды азыктандырып жаткан ушул мектептин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдирим. Себеп дегенде мындайды Жумгал районунда биринчи жолу көрүп атабыз. Мына бадыраңдардын бардыгы бышып, азыр балдарга колдонууга берилип жатыптыр. Мактанайын, мектебимди көрүп кет, каалоо айтып, тилек айтып барына, алакан жай ак батаңды берип кет. Мектептеги саамалыкка окуучулар меймандарды жагымдуу маанай менен тосуп алышты. Анткени бул күнү күнөскананын ачылышы болуп, ага район жетекчилери катышты. Күнөсканага жашылчаларды эгип багып өстүргөн Зина Болбурова учурда жыл башынан бери эккен жашылчаларынын алгачкы түшүмүн ала баштады. Ал Асылбек Молдокеев атындагы орто мектебинде тазалык ишинен сырткары күнөскана ишин да колго алган. Бунун ичинде бадыраң бар, помидор бар, капустанын 2 түрү бар, зелендер бар, укроп, петрушка, салатный листьялар бар. Андан тышкары гүлдөр бар. Азыр бадыраңдар бышып калды, капусталар бышайын деп калды, асля калды. Анан зелендерге той, анан неме помидорлор түйүп атат. Мындай болуп. Кичинекей чоңдору да бар. Бадыраңдар жегенге жарап калды. Күнөскана алгач ирет 2019-жылдан баштап курула баштаган. Анын курулушуна мектептин эски терезе калгалары жумшалды. Мектептин директорунун чарба иштери боюнча орун басары Бактыбек Шурубековдун айтымында күнөскананын ишин мындан ары жандантып, аны кеңейтүү иштерин жүргүзүүнү пландаштырышууда. Жери искерен биздики мектептин өзүнүн территориясы. Кошумча жардам болуп куруп, ушундай бир акча каражаты болсо, да бир 20 метрлик теплица курсак, балдардын ушул кошумча тамак ашына жакшы болгон турат да. Анан болсо иштеге биз даярбыз. Эски терезелерди эле каражаттын астына байланыштырууга пайдаланып эле өзүбүз эме чыгар, идея чыгарып эле өзүбүз жасадык. Балдар экологиялык жактан таза тамактанса деген ниети менен ушул саамалыкты 3 жыл мурда ойлонуп келгенин айткан мектептин директору Майрам Асанбаева күнөскана жалпы 180 000 сомго турганын айтты. Күнөскана негизи ысык тамакка башталгыч класстын окуучулары өткөндөн баштап эле оюмда болчу да, ушу канткенде күнөскана курсак деген. Балдар жашылча жемиш жесе, таза, экологически мындай таза бир тамактанса деген оюма кетип жүргөн. Ошондуктан дээрлик 3 жыл мурда ойго келген нерсе болчу да. Бул күнөскананы куруудан негизи камкордук кеңеши деп иштегендердин эң акыркы акчаларынын эсебинен бүттү. Камкордук кеңешин болсо 2 жылдан бери биз пайдаланбайбыз. 2 жылдан бери камкордук кеңешин дагы токтотконбуз. Ошонун эң акыркы акчаларынан калган эле. Калганын болсо коллектив көтөрдү, мугалимдер көтөрдү. Өздөрүнүн макулдугу менен, өздөрүнүн ушу ой тилеги жаш балдарга тамакты жакшыраак берсек деген ой тилек менен айыл өкмөтү 45 000 сом акча берди. Ошо менен жалпысынан негизи аябай жеңил бүттү да. Мына ушундай билим берүү тармагына күнөскана куруу боюнча алгачкы ирет айылдык кеңештин депутаттарына сунуш берилген. Бирок мектептин жамааты эл өкүлдөрүнүн кичине күнөсканадан эмне пайда табасыз деген жооп алган. Жаңы ушу идея келип, ушуну аткарсак деп аткан мезгилдерде өзүбүздүн айылдык кеңештин депутаттарына сунуштап көрдүм да, ушундай теплица салсак десек, кичине көңүлдөнбөгөндөй жооп беришти. Майрам эже 500 балаңыз менен ушул алакандай теплицадан эмне пайда табасыз даган тойбойсуз го деди да, кыскасы. Анан ошого теригип калдым дагы, анан ушу теплицанын ичине салайын деп аракет жасай баштадым. Мектепте мындан тышкары жаңылануу жолунда аталыштагы райондук семинар болуп, ага жалпы райондун аймагындагы билим берүү тармагынын кызматкерлери, айыл өкмөт башчылары катышты. Асылбек Молдокеев атындагы орто мектеби 1936-жылы курулуп, 1994-жылы жаңы корпусу пайдаланууга берилген. Ал эми калган бөлүктөрү 2010-жылдары толук бүткөрүлгөн. Мирбек Асаналиев, Аскар Медетбек уулу, Жумгал району.